оорукана жөнүндө сиз өзүңүз канааттанасызбы? Жок. Saat 9'da эле келгем, ана менден кийинки кирип аткандар ызылдап барсам, айылдыктарга берилбейт, только шаардыктарга берилет деп мына үчөө тең айтты ошону. Биз мамандан келгенбиз, бизге талон берилген жок, айылдан келдиңер деп, шаардыктарга эле берет экен. Айылдыктарга бул жерде Ысык-Көл облусунда поликлиникада талон бербейт. А сизге ким указание берди? Айылдыктарга бербегиле, шаардыктарга бергиле деп. Бизде деген приписка боюнча карайбыз да. Бул жердин статусу облустук болуп атат да, шаардык эмес да. Ошон үчүн туура иштейли. Ысык-Көл облусу боюнча сиз карайсыз медицина тармагын. Анан сиз өзүңүздүн кол астыңыздагы кызматкерлерди мыйзамсыздыкка чакырып, алардын жоопкерчиликке тартылып калуусуна түрткү кылып атканыңызды сезип атасызбы? Хорошо, мен сездим, андан кийин түшүндүм. Ар бир организациянын жетекчиси чай пай ичкениңерди ар бир жагыңарды карап, сотрудниктерге туура жооп бергидей кылып, группитетпей, лучше администрацияга келип, директордон уруксат алып кирмейинче жөнүнө киргизе бербей ошону ордуна койсоңор, пожалуйста. Ким укту, колуңарды көтөрүп койгончу, бир мындай жооп деген жок да. Колуңарды көтөргүлө, ким укту. Министрге сиз билдирүү бердиңизби? Чара көрүп. Бересизби? Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Saat 9'dan 21:00-га чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу көрөрмандар, саат 10-дон 19 мүнөт өттү. Биз кечинде келдик. Жумуш убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу эч ким жок деген эле. Бүгүн азыр ошол Кыргыз Республикасынын президенттин Ысык-Көл облусундагы карым укуктуу өкүлү, губернаторуна суроолорубуз менен келдик. Эмне деп, кандай деп кабыл алышат? Саламатсызбы? Александр, губернаторга. Губернатор чыгып кетти жаңы эле. Кайка? Билбейм кайка. Эмне тактап берейинби? Тактап бербейсизби, кичпейлдикке? Ким бар? Замдарынан болсо деле. Жо биринчи биз губернатордун өзүнө келдик да, ошону билип берсеңиз, аны кандай дейт, эмне дейт? 5-10 минут токтоп. Кайка кетти точно билбейм, бизге айтылбайт. Ти губернаторга келиптир, бирок губернатор жок, сизди боло берет дейт. Түшсүмбү же киресизби? Кирем? Кирет экен. Аха, хорошо. Эме? Рұқсат етсеңіз көрмес болыңыз. Мына? Окуй. Террористтерди текшергенде эле текшересиңер го? Мына? Ар кандай нелер бар. Эмне дейт Майрамбек? Майрамбек, эмне дейт? Жүрүңүз. Асейинге? 417? Макул мейли. Бул губернатордун кабылдамасы экен, а? Саламатсызбы? Келдик. Жакшы, кандайсыздар? Жакшы келип алыңар, келиңиз. Жакшы, рахмат. Асейин мырза экенсиз, Эсиптешиңиз болобу менде? Кандай кылсак болот биз? Өкүл менен сүйлөшүп бериңиздер. Өкүлдөр кечээ күнү
2 район менен жолугуп болбой калды жумушта. Бүгүн да 2 район бар эле. Азыр Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун күн электр станциялары боюнча поездкасы бар эле. Торайгыр, андан Көкмойнок. Өкүл эртең Ысык көл районунда эл менен жолугат, андан кийин Балчыда жолугат да. Ошактан балким. Мен өзүм менен дагы кечинде сүйлөшүп көрөйүн. Кандай бир убактысы болот. Биз кечинде келип келген, кече 5:30да келдик. Кечинде өзү кеч келди. Тоңдо 5:30да бүттү. Келгичекти бир 8 болуп кетти да. Андай мындай болот. Кандай кылсак болот анда? Ким мени жолуктурасыз анда? Орун басары, биринчи орун басары Орунбасары АТР боюнча жана өзүңүз билесиз, түптө ирилештирүү боюнча айлык өкмөттөр бериппеди беле, ошол боюнча ошакта жыйналышта болуп атат. Өзүңүздөр менен байланышып көрбөсөңүздөр түптө негизинен бирок анда байланыш телефон бере аласызбы? Биз барып чала алып. Мен уруксатсыз бере албайм чын. Кечирип коңуздар, эми шарт түшүндө болот. Кыйын болсоң таап ал деген. Жок, андай айта албайм. Мен бирөөнүн телефонун өзүнөн сурап туруп айтып бербесем, кичине тура эмес. Айдоочусунунчу? Айдоочусунуку жок менде. Биз эме да, бул жерде 4 жарчы жер эмес, 10 гектар, 10 гектар жерлер боюнча суроолорубуз бар да. Бир чиновниктер алып коюптур. Анан ошо боюнча мына кече келдик, жок, мейли эми иштеп атыптыр. Анан бүгүн келдик. Кайсы өзү болбосо да орун басарларына болсо дагы болот. Именно кайсы жер боюнча? Могу Чоң Өрүктүдөгү. Чоң Өрүктүдөгү. Анан дагы социалдык блокту ким көзөмөлдөйт буякта анда? Кийинки суроолорубузду больницалар боюнча суроолор бар эле. Орун басар бар, өкүлдүн. Ошого жолугалып жок деген да. Баягы WhatsApp аркылуу өзүнүн кызматкерлерине мыйзамсыз буйрук берип, бизди киргизбөө боюнча кызматкерлердин функционалдык милдеттерине көрсөтүлбөгөн тапшырмаларды берген кызматкер дал ушул Айнура Жолдошбековнага тийиштүү экен. Ушул кишинин кол астында иштеген кызматкер экен. Биз ал өзүнө да барганга аракет кылабыз. Макулуңуз, рахмат сизге. Чоң рахмат. Саламатсызбы эже? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Атыңыз Улукбек. Айнура. Кубанычтабыз. Оорукана жөнүндө сиз өзүңүз канааттанасызбы? Жок. Эмнелерин канааттанбайсыз? Негизи төрөткөгө барганда келиндер көбү акча алат деп даттанган болчу. Мен бияка келгеним бир 10 ай болду. Жарым жыл ошону менен алектенип жүрөм. Ошо төрөт үйүнө. Ошону менен дегениңиз кандай? Эмне менен алектенип атасыз? Акча албаш үчүн. Акча албаш үчүн. Алышчу азыр албай калды. Азыр возможно где-то мындай бир-бирден алаттыр, тааныштырдан, бирок оптом албай калды. Оптом албай калды. Анткени ар бир палатага, ар бир отделенияга өзүм телефон доверия илдирип салгам. Өзүм жооп чалат сизге. Түз мага чалат. Түндө болобу, 3тө болобу, карабай койду. Мына санитарка кирип 500 сом сурап атат дегенде барып эле текшерем. Өзүм төрөт үйүнө дагы, обл больницага дагы айтпай туруп түн ичинде барам. Приемный покойдо барып, өзүм да кабыл алам, аякта турам, билгизбей. Көбү мени тааныбайт врачтар. Анан как пациент катары барып калам. Түшүндүм. Канча фактыны аныктадыңыз ушул боюнча? 4 факты. 4 факты кандай фактлар болду? Акча алуу боюнчабы? Сурап атат депчи. Акча алгандыгын далилдедиңизби? Сурап атышат. Анан барсам, сураган жокпуз деди. Эмне чара көрдүңүз ошого? 4 фактыга. Роддомдун главврачын кетиргенбиз. Главврачтын обл больницанын главврачын кетиргенбиз. Бир чоң коллегия отуруп, биякта Министров Эдил Жолдубаевич өзү келди. Сиздин мен да выговор алдым. Түшүндүм. Дагы кайсы жагдайларына мындай ыраазы болбойсуз? Обл больницада бир неврологияда болобу, хирургияда болобу, даже мындай комментарийлерди окуйм да мен деле. Ошолордон жарандар жазганда тиги невропатолог, хирург сурашты депчи. Ошондуктан ар бир палатага, ар бир отделенияга телефон доверия. Ким сураса мага жазгыла депчи. Мага чалгыла. Ысык көл облусунун жалпы эле Каракол шаарында эмес, жалпы Ысык көл облусу боюнча
социалдык блокту көзөмөлдөгөн адам сиз. Даже фапта менин телефонда. Көрөрмандарга өзүңүздүн телефонуңузду берип койбойсузбу? Ысык-көл облусунун жарандары. Көрөрмандар барып беришет. Кайрылып койсоңуз, балким ошол жактан сизге телефон жазып алат. Баары эми товар жок болуп калса, балким түз сизге чалганга. Ар бир больницада, ар бир фапта, ар бир төрөт үйүндө менин телефондорум илинип турат. Азыр айтып койсоңуз болбойбу? 0701 11 99 15. Эч кимге айтпай, силердин фамилияңарды айтпай эле, ошол факты мен барып эле текшерем. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Айнура Жолдошбековна Султанбаева. Жалпы ушул Ысык-Көл облусу боюнча социалдык блокту көзөмөлдөгөн адис орун басар губернатордун, түшүндүм. Коллегалар, саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Улукбек деген жигит, Улукбек деген барбы жанагы блогер? Ошол келиптир Ысык-Көл областына деп атат. Чтоб вы в курсе были, барыңар. Ар бир организациянын жетекчиси чай пай ичкениңерди, ар бир жагыңарды карап, сотрудниктерге туура жооп бергидей кылып, грубить этпей, лучше администрацияга келип, директордон уруксат алып кирмейинче жөн эле киргизе бербей, ошону орду ордуна койсоңор, пожалуйста. Ким укту, мага колуңарды көтөрүп койгочу, ай бир мындай жооп деген жок да. Колуңарды көтөргүлө, ким укту. Минздравдын облус боюнча Бой жерде тартып берсе, силердин сотрудниктерден кошо тартып берсин, анын ар бир кыймыл аракетин жөн эле койбой эле. Ким таанысызбы? Как координатору о, Минздравдын координатору баарына тапшырма берет да, действительно карап тургула депчи. Сиз ушул айтылган сөз мыйзамдуу экендигин аныктадыңызбы? Мыйзамдуу тапшырма берип атабы? Жок, аныктаган жок. Сиз үчүн кызык эмеспи бул? Кызык. Эмнеге аныктабадыңыз? Интернетте жүздөгөн миңдеген адамдар көрүп пикирин жазып атат. Азыр окуйм анда. Ушуну уккан жоксузбу сиз? Уктум. Эмне чара көрдүңүз ушуга? Чара көрө элекмин, анткени аны комиссия Минздрав карайт. Жазабыз катты. Сиздин карамагыңызда эмеспи бул кызматкер? Бизде координация. Бирок назначениясы, увольнениясы бар Минздрав карайт. Түшүндүм, бирок сиздин карамагыңызга түздөн-түз башыйт да бул. Ооба. Сиз эмне чара көрдүңүз өзүңүздүн функционалдык мындай? Пока еще көрө элекмин. Көргөндө айтам сизге анда. Эмне чара көрөсүздөр? Бул мыйзамдуу чакырыкпы? Может быть, как предупреждение? Ошентип предупреждение береби? Билбейм. Кандай билбейм, сиз экинчи адам экенсиз бул жакта губернатордон кийин эле. Облустун экинчи адамы экенсиз. Ал сүйлөгөн сөзүнө мен ответ бербейм да. Ким мен ар кайсы ар бир врач, ар бир акушерка бар эмесе. Жок, сиздин кол астыңыздагы координатор экен бул. Жок, эме айтсаңыз, эмнеге мен буга чара көрүшүм керек? Ким көрүш керек буга? Биз көрөбүзбү? Сиз да көрө албайсыз. Ким көрөт? Министр көрөт. Министрге сиз билдирүү бердиңизби? Чара көрүп. Бере элекмин. Бересизби? Берем. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди заблужденияга киргизип, мыйзамсыз тапшырмаларды берип, мыйзамсыздыкка чакырып, мыйзамсыздыкка төртпөшүңүздөр керек да. Жаранда не только биз, жаран, кайсы бир жаран келсе дагы мамлекеттик мекемеден эркин маалымат алууга, ал секреттүү маалымат болбосо, эркин алууга, сиздер милдеттүү түрдө берүүгө тийишсиздер да. Ошондуктан бул сөз менен жарандарды мындай маалымат алуу укугун чектеп атасыздар. Ушундай жагдай жаралбаш керек. Президент айтып атат, дайым элге чыккыла, элге баргыла, элге сүйлөгүлө, элдин астына чыккыла. Элге барып атабыз, туруп иштегиле. Мурда эме кылсаңар азыр чуркап иштегиле деп кандай тапшырманы кылып атат. Анан буга карата мындай салкын, кайдыгер мамиле болуп атса анан жакшы эмес көрүнүш да. Кубанычтабыз анда, кабыл алганыңызга рахмат. Сизге рахмат, келип туруңуз, мага чалып тургула. Кайсы бул Ысык-Көл облусунда менин телефонум 0701 11 99 15. Мен номеримди облус боюнча баары билишет. Даже биякта 42 бомждун эмелери, номерлери, менин визиткаларым жүрөт, алардын жөнтөктөрүнө бирден болсо чалышат. Ошондуктан мен бирөөнү күнөөлөгөнгө алысмын. Алам, үчүндө да чалышат. Чоң рахмат. Ушундай ачык болсоңуздар, коомчулук ыраазы болот сиздерге. Силерге да рахмат. Сиздерге жетпей, мындай бийлик өкүлдөрүнө жетпеген үчүн бизге оңой жетип алып анан кайрылып атышат. Мурун эле бир эле күн кабыл алуучу болчу. Азыр ким келсе баарын кабыл алабыз. Мындай кабыл албайбыз деген сөз жок бизде. Губернатор баш болуп, биринчи зам, руководитель аппарата баары
ким келсе барып кабыл алабыз. Уктуңуздар да, урматтуу Ысык Көл облусунун тургундары, сиздерде ушул губернатордун орун басары ачык айкындуулукка маалыматтарды мындай бир эркин алууга жардам берерин, жалпы эле көмөктөшөрүн, көйгөйүңүздөрдү чечерин айтып атат. Ден соолукта болуңуз, ийгилик, анда бар болуңуз. Макулуңуз, жакшы туруңуз. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок. Биз азыр Ысык Көл облусунда Каракол шаарындабыз. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Ысык Көл облустук үй бүлөлүк медициналык борбору. Дал ушул жерде Ысык Көлдүн аймактарынан келген жарандарды кабыл алып, медициналык кызматтарды көрсөткөн мекеме. Ошол эле учурда буга чейин эсиңиздерде болсо, Жаңыл Акунова деген ошол Ысык Көл облустарындагы координатор эженин WhatsApp'тан кайрылуусу тууралуу өзүнүн комментарий алганы дагы келдик. Дал ушул мекемеде экен. Азыр биз кирели, эмне деп жооп берет, кандай деп жооп берет. Ошол эле учурда бул жакта канчалык тейлөө болуп атат, жарандарда эмне көйгөй болуп атат, ушул Ысык Көлдүн тургундарына кандай кыйынчылыктар жаралып атат, же кандай жеңил шарттар түзүлүп атат. Жалпы эле ушул жагдайды бир өз көзүбүз менен көрүп, анан Жаңыл эжеге өзүбүздүн суроолорубузду бергени кирип чыгалы, жүрүңүздөр. Сиз бияқта жетекчиби? Жок, мен орун. Жаңыл Акунованын орун басарыбы? Жок, ал координатор. Мекеменин. Жаңылчыган, саламатсызбы? Кандайсыздар? Саламат. Жакшы. Улукбек келип сизди келип береби бияка деп чыкты, же сиз жака ал тарапка барсыңбы? Азыр мен тишимден азыр бир 10-15 мүнөттө барып калам. Хорошо, макул. 15 мүнөт турасызбы? Сизби? Саламатсызбы? Жаңыл Акунова дегениз, же? Мен звезда болуп атам. Эмне анча звезда болуп атасыз, же? Жумуштан шатыр. Келгиле. Атым Улукбек мен. Ошо. Жакшы. Бул жерде отурасызбы сиз? Жок, мен мага координация возложили, не да, жакындан беричи. Жакын жетекчиси баягы сот мен пока жака келип кетип, понедельник бизде планерка, анан министр менен планерка болот бул жерде. Жок, бул жерде сиз отурасызбы? Жок, постоянно отурбайм. Жок, ким отурат бу жерде? Бул жерде пока эч ким. Сиз келип отуруп атпайсыз, булар сиздики. Чечип койдум, просто кийимемде. Саламаттык сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча өкүлү. Координатору, Ооба, жакын. Медицина тармагын сиз көзөмөлдөйсүз. Ооба. Жакшы. Жаңыл Акунова деген эже өзүңүз? Өзүм. Баягы WhatsApp'тан сүйлөгөн эже сиз? Ооба, мен. Жакшы эже. Биз кече тиги облустук ооруканага барып кеткенбиз. Төрөтүүнү көрдүңүзбү? Көрдүм, бүгүн немелерден көрдүм. Анан кийин биздин туберкулезный больницага да барган турбайсыңар, жанына. Аны да көрдүм. Эми туберкулезный больница шаардын четине чыгарсын деген мындай нормалар жок да.
негизи эмен ичинде жанына кылып койсун дегенде норма бар? Андай да жок, бирок тигиндей да жок да, бирок оорукананын акыбалын көрдүңүзбү ичиндеги? Кайсы окуга? Осогосунан баштап. Кимдин? Санитардык коопсуздук. Кайсын? Ошол төрөткананын. Көрдүм. Жанагы мусорларды көрдүм. Буга чейин билчү элеңиз? Көрүп атабыз, айтып атабыз, жанагыдай урушуп атабыз. Жок, билчү элеңиз? Билип атам. Бөлмөңүз жаркырап турат, бирок даяр эле, төрөткананын акыбалын кое турсаңыз эми, мен даяр эле бул жердеги мурунку жетекчинин ордуна келип кетип эле планерка өткөрүп эле. Эки бөлмөдө турат турбайсызбы? Туберкулезный да Туберкулезный да өзүмдүн жумушум ошак. Мага кошумча кылып координатор дегенди возложили. Ага эч кандай мындай өзүнчө кызмат бөлүп берген жок мага өзүнчө. Түшүндүм. Жаңылыча эми отуруп алалы, бир-эки жагдайды тактап алалы. Мамлекеттик социалдык кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө карата мыйзамсыз чакырып атасыз. Не деген? Ал Улукбек келсе, жетекчилерден уруксаат алып, анан гана киргизгиле. Эгерде тартып баштаса, аны кошо тартып киргилесилер деп атасыз. Бул сөзүңүз мыйзамга жол береби? Эгерде ушул мыйзамсыз болсо, жоопкерчиликке тартууга даярсызбы? Мен чынына келсе, аны мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес деп деле ойлогон жокмун ал убактачы. Негизи бардык эле жерде барго, жетекчиге келип туруп, көрөйүн, карайын, тартайын деп анан алыш керек го. Бизде ошентип айтат министрликте делечи. Ошон үчүн эле айттым, башка эч кандай маселе жок. Жок, ошол сөзүңүз мыйзамга настолько мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин башка органдар чечеттир. Жок, сиз мамлекеттик социалдык кызматкерсиз да. Ошол учурда сиз тапшырма берип атасыз. Ысык Көл облусу боюнча сиз карайсыз медицина тармагын. Анан сиз өзүңүздүн кол астыңыздагы кызматкерлерди мыйзамсыздыкка чакырып, алардын жоопкерчиликке тартылып калуусуна түрткү кылып атканыңызды сезип атасызбы? Хорошо, мен сездим, андан кийин түшүндүм, анан кийин мүмкүн туура эмес кылдым деп ойлодум. Андан кийин ойлойм, мен дайыма айтам, ушундай Улукбектей жигиттер керек. Анткени биз действительно мондай бир баягы медиктердин акчасы аз деп атып эле бир баягы эмеге барып алганбыз да, өзүбүз орой болуп, өзүбүз ары түртүп, бери түртүп, акча алып. Анан кийин мен ошо менен күрөшүп келдим. Мен болгону 1,5 ай болду. Анан иштеп атканыма. Жанагы 6 баланын чарчап калгандан кийин жетекчи болуп келип атасыздар сиз, анан ошондон кийин койду мени. Анан кийин мага возложили жөнкана мындай. Мен ошол эле директор туберкулезный больницанын директору болуп калып атам, мага возложили. Пока мен иштеп атам, азыр пока чечиле элек баардык аяга окончательно. Анан мен дагы ошо медиктерден бүгүнкү күндө менин талабым эле ошол. Ордун ары бери айдабагыла. Токтоткула, акча алганды токтоткула. Ошо менен эле күрөшүп атам күндө. Анан айтып атам. Биз жардам бергенге келсек, сиз анан киргизбей камерага тартууга дегениңиз кандай болуп калат анда? Бул сөзүңүз менен сиздин мурдагы сөзүңүз бири-бирине сайкеш келби? Андан кийин ойлондум да, чын эле туура эмес айтып алыптырмын депчи. Ойлондум. Анан кийин эгер ошол кемчилигиңизди мойнуңузга алып, ушундай кабыл алгандагы бул чоң эрдик да. Анан ушул канча кызматкер бар Ысык Көлдө сиздин карамагыңызда? 670 врач бар. Анан 2,5 миңдей медсестра бар, анан дагы средний 5.000ден ашык го. 5.000 адам сиздин оозуңузду карап турат экен да. Эми ошолорго кайра ошол сөзүңүздү ошондой кылбагыла, мыйзамсыз экендигин мен түшүндүм. Макулду айтыппы. Жалпы жарандарга ошондой мамиле кылгыла деп айтып коесузбу? Айтып койгом. Урматтуу Ысык Көл областынын жашоочулары, урматтуу медицина кызматкерлери, эми мен саламаттык сактоо жаатын жетектеп келип аткандан кийин бүгүнкү күндө биздин коомдо абдан көп мындай начар жактарыбыз көп болуп келген. Ошону туура кабыл алып, эгерде ар жактан бир жактан критика болсо, туура кабыл алып, туура иштегенге аракет кылалы. Мен дагы жанагыдай мүмкүн шашып айтып идим, киргизбегиле деп. Чындыгында келсе, ушул биздин кыргыздын мындай патриот жигиттери биздин кызматыбызды оңдогонго, ишибизди оңдогонго
жардам береттигин мен түшүндүм. Анан Улукбектин өзүнөн кечирим сурайм. Иним кечирим сурайм. Биз эми кечиримге деле мындай эме кылган жокпуз. Болгону биз мыйзамды мен андан кийин түшүндүм да. Бул сөз менен канча жарандар демек Ысык көл облусунун жетекчиси ушинтип айтып атса, демек улук мыйзамсыз кылып аткан турбайбы, улук ушу мыйзамсыз кирип аткан турбайбы деген сөздөрдү алдамдардын сезимде калып кетет. Ошон үчүн биз эми баарысын мыйзамды, санитардык норманы баарын мен аны туура эле деп эсептейм, туура эле деп. Туура жагын дайыма туура жагын чыгарыш керек. Анан критика болгон жагын давайте оңдотолу. Менин максатым ошол. Оңдотолу. Мына бүгүнкү эле маселе областтык оорукананын мен саат 2-ден баштап уктай элекмин. Силердин неме чыккандан бери эле көрүп алып анан эртең менен барып сүйлөшүп атам да аны менен эмнени жасадың, бүт протоколдорун көрсөтүп атат. Жанагы тазалык менен түзүлгөнүн, күндө чыгаратын эми. Аны 2-3 күн мурун эле жасатып келгем дейт. Жанагы эмелерди, урналарды за свой счет уже тендерге берип койдук деп ошондой мага жоопторду айтып атат да. Кийинки келгениңизге жаркырап калып турбайбы да? Буюрса. Мен дайыма требую уже келгенден бери аялдарды токтоткула террор кылган деп. Энелерди төрөй турган беременный аялдардын баарын акча сураганыңарды, ар айдап бир айдаганыңарды, жана кесирип акча алганыңарды, ушунун баарын токтоткула. Ошондо гана биз мындай бир энелер көп да, алар көп мындай айтышат да, бул жерде жакшы тейлейт экен, акча алышпайт экен, жакшы мамиле кылышат экен деген сөздөрдү угалай. Качан ушинтип эле жүрөбүз деп мен ошолорду урушуп атам да, мо жетекчилерди чоңолгула деп. Анан аягында жанагыдай адашып кеттим анан, конечно. Жакшы же. Буюрса мен жакшы жагын постоянно мындай бирөө критика алса мен эч качан ооруп калбайм, аны мен айтышыпчы. Ай, ушул туура айтып атат. Ушунун да бир чети туура деп турам да. Түшүндүм эже. Чоң рахмат кабыл алганыңызга, бизди укканыңызга, сунушубузду көргөнүңүзгө. Анан азыр чыгып кетип жатып, могу биринчи этажда бир жарандар кайрылып калды, жагдай боюнча, ошо медициналык телүү боюнча. Өзүңүз күбө болуп угуп койбойсузбу? Андан ары кете берели, э? Көрөлү, угалып. Эми бул жердин директору бар, өзүңүз билесиздер, э? Ошо ССМдин директору бар. Биринчи этажда. Кээ бир кызматкерлер бул жакта азыр талондору жок. Саат 9-дан бери турабыз деп атат апаларчы. Мына Мо апа мисалы 9-дан бери турам дедиңиз, э? Эмеге келгенбиз 29-гачы, биринчи күнү келсек талон менен дедик. Анан деген талонду сурасам, негизи не берем, бу Бишкектен келген. Временно бу жерге тургузалык десе, жок, силер дерматологко жөн эле бара бергиле деди. Анан деген азыр турсак, эми талон менен деп бирөө талон менен биз очередь кирип кетип атат. Биз турабыз мынтип улам-улам жылып-жылып. Эми айылдан келди. Облусу боюнча саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлдөөчү башчысы. Атыңыз ким? Жаңылы жекеси. Бул кичине кое туруңуз. Тиги мындай да айылдан келеби, башка жактан келеби, шаардан келеби, бияка келгенде кожаный бир эле кабинет, бир эле врач болуп аткандан кийин элге аябай кыйын болуп атат. Талон менен кирип кетип атышат. А биз талону жок, улам жылып атабыз да. Мен тиги сурап чыгам. Талон менен кирейби? Биз бүтүп атабыз талон менен. Эми мына мен азыр очередьке келдим, мен кире албайм. Бул кайра кирип системаны жанагыдай эмеге приложение менен медицинский приемга запись дегенди киргизип атканбыз. Ошонун электронный записти жакшы. Эми ушул апа кантип электронныйды азыр түшүнсүң? Жок, ошо түшүнө албайт, бирок кийин түшүнөт го, бирок бул жерде биз буякта 2 врач болчу, мен мурун иштеп тургандачы, азыр бир эле врач иштеп атат. Анан райондордон да келип атканда, потому что райондордо дагы врач жок, кожный. Анан ушундай болуп атат. Эми аны кандай мунун эме кылайын. Альфияга бардык. Альфия частный дерматолог дегенде, мына бул баламды көрсөтөйм десем, аякта дагы аябай очередь экен, анан жол болуп сурадым да, бирөө айтат 500 дейт, бирөө айтат 400 дейт. Кирер менен консультация алыш үчүн 400, 500 деди да. Ал эми частныйда биз түшүнүп атабыз. Но очередь аябай көп экен. Алда 9-дан 12-ге чейин иштейт экен. Эл жөнүнө тышта турат.
Эми 3 сааттын ичинде кантип ошончо кишини алат анан деген айлабыз жок анан кайра бияка мына баланы сүйрөп бияка келдим. Муну эми министри азыр Ысык Көл облусу боюнча бир эле дерматолог болуп атса, кантип чечип бербейсиңер бул жагдайды? Эми азыр жок, саламаттык сактоо министрлиги да өзүңөр жериңерден чечкиле деп атат, бирок биз врач таппай жатабыз да, койгонго дагы. Андан азыркы күндө эми азыркы эле мындай чечкеңде эми баарына талон эле бериш керек. Бул киши бул айылдыкпы же шаардыкпы дебей. Мен ошентип ойлойм, бул жердин эми главврачы талон берген жок биз. Мен деген барып деген саат 9-да эле келгем, ана менден кийинки кирип аткандар ызылдап барсам, айылдыктарга берилбейт, только шаардыктарга берилет деп мына үчөө тең айтты ошентип. Аты жөнүңүз? Урмакеева Эльмира. Жеңиштен келдим, Чичкандан. Жактан эле келдик. Жок, талон жок. Сизге талон бердиңби? Жок, бизге талон берген жок. Талону жоктор буякта экинчи сорт экенсиздер да? Ошондой. Сиз Биз Мамандан келгенбиз, бизге талон берилген жок, айылдан келдиңер деп шаардыктарга эле берет экен. Анан биякта айылдыктарга бул жерде Ысык Көл облусунда поликлиникада талон бербейт. Бул кандай эми айылдык шаардыкты бөлүп атканыңыздар? Жок, андай болбош керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Жок. Айылдыкка бербей, шаардыкка бер деп. Улукбек, андай болбош керек. Эми Улукбек, андай болбош керек. Мен график караңыз. Могу жер 12ге чейин, 8ден 12ге чейин. Эмне үчүн? 8ден 12ге чейин. Болгону бир кишиңер болсо. Жок, прием кылып атабы? Бул киши бир ставкада иштесе 8ден 6га чейин, 2ге чейин иштейт. 2ден баштап жазылып турат. Медосмотр организация. Жана 12ден 2ге чейин деп турбай, ошо медосмотрларды көрөт. Жанагыдай медиктер өтөт, мугалимдер өтөт, башка организация, учебный заведениялар ошолорду көрөт да. Ошон үчүн жазылып коет. Анан мындайда өтүп калгандар да бар. Анан кийин негизи медосмотр болбогондо деле болгондорду көрө бериш керек, по идее. Муну айтпайсызбы? Азыр айтам. Азыр эми талону жоктор, прием айтып берсин да. Сария Курушбековна, сиз Морики саат 12ден баштап профосмотр деп атпайсыңарбы? Ошо райондордон келгендерге эмне үчүн талон бердирбей аттыңар эле? Райондорго талон билбейм, биякта. Вот ошону мен чечип кетейин. Райондогу, шаардыкпы, баарына талон берсин. Мен аны азыр регистратурага айтып кетем бардыгын. Бирок 5 талону деле райондорду көрөм, очередь менен. Бирок аябай кошо эле. Аймактан келгендердин баары айылдыктарды бөлүп коюшат. Венерологдор деген жок. Семейный врачна көрүнүшү керек. Ал жакта жок да экен дерматолог. Жок, дерматолог жок болсо эле семейный врачтарга азыр всё это. Семейный врач жиберди болчу. Семейный врач жиберип таштап атпайбы буларды. Анан приходится мне всё это. Башка да азыр ким иштейт? Биякта мен эле. Не, билем биякта. Областачы? Областта. Жок, алардын баары частный көрөт. Чалы. Эми возможностьтар. Түшүндүк анда. Ийгилик. Кармабайлы сизди көп. Талонду баарыңыздар барып алсаңыздар берет азыр. Талон бердиребиз баарыңыздарга. Мына саат 11:30 болуптур. Бүгүн ушул кишилерди тейлеп койсун, айтып коюңуз. Сария Курушбековна, эми могу жердеги кишилерди бүгүн көрүңүз. Эртеңден баштап айылдык городской деп бөлбөй талон берет, мен регистратурага айтам. Баарын эле көрүүгө аракет кылам. Бул жердегилер бүгүн 12ге чейин болуп кетип калбаңыз. Урушпагыла эми, пожалуйста. Биз ырак айылдардан келдик. Урушпагыла, баарыңарды көрөт эми. Баарыңарды. Сиздер да айылдан келдиңиздер. Талон берген жок. Жок, айыл көрөт экен. Ошол баландардан айылда келген дата. Анан бүгүн кайра кетем, монтуп үчөө атат. Мына көрөт апа сизди, бүгүн көрөт. Көрүшөт баарын. Рахмат эми. Баарыңарды көрөт. Негизичи момундай эмелердин бардыгы аллергия болуп аткандардын бардыгы мите курттардан болот. Билиңиздер, паразиттерден болот. Паразиттер аябай көбөйдү. Ит мышыктар көчөдө жүрөбү? Жүрөт. Ошолор носитель бардык орнунчу. Эхинококту, альбакокту, токстоплазма, ар түрдүү грипп. Роддомдор, мусоркада бүт пакеттин баарын төгүп атышат. Аны иттер жеп атат. Грипповый заболеваниялардын бардыгын ошолор носитель. Бардык айылдарда тазасы жок. Арактан сугордан ичип атабыз. Анан ким тазалыкты ким жасаш керек? Сиз, мен, могул бала барбыз. Анан өзүбүз Анан эми ошондой айылда таза суу жок болсо анан ошондой суулардан ичип атат, балдар ооруп атат анан. Могул эмелерди, балдардын тазалыгын эң биринчи колду тазалыкты башташ керек. Ошол жерден.
Графикте жинтип берсе го, мисалы медосмотрга деп келип, күнүнө келип эле боякта өтө албай атабыз дейт. Аны бир күн кантип чечебиз, врач жок болот. Бир күндү медосмотрга берсе, биз ал күнү келип көрбөйт элек да. Ооба, график тоже мисалы медосмотр эртең биз экинчи күнү барбайбыз дейт. Силердин эме сунушуңарды кабыл алалы. Мен бияктын жетекчиси менен обсуждать этип, чечели ошондой кылып дагы. Элдин эмеси менен бүгүн келдик. Элдин дагы эмеси мнениясын ошондой кылалы. Түшүндүк. Жүрүңүз, эми тиги талонду кийип коюңуз. Бuyagынан эшигинен да кирели. Кандай Гүлнара, жакшыбы? Эмне айылдык кылып, шаардык кылып коюп Айылдык, мындай Гүлнара, мындай да. Айылдык, шаардык дебей, кожвенерлукка талон бергиле. Көрөм деди. Көлдүн жарандары келсе ал баары биздин жарандар. Биз могу облус СМ, бул жер облус СМ болгондон областтык деп ошон үчүн келип атышат. Ошон үчүн бөлбөй, айылдык деп бөлбөй бергиле талон. Канча көрөт, анан кийин дагы предложение кылып атышат булар өздөрү. Жана профосмотрду башка 2 күнү 2 жолу жумасына кылып бөлгүлө деп. Вот ошентип бөлдүртөлү, мен чолпон асейине айтам. Анан ошондо туура болот го. Анан алаксыбай профосмотр күнү профосмотр деп оорулар дагы келген кишилер дагы түшүнсүн. Анан көнөт, анан аны как-то эмеге боякка жазып коюш керек, объявление кылып. Могу күндөрү профосмотр. Түшүндүм. Атыңыз ким? Гүлнара. Бул жакта сиз кайсы кызматта? Регистратор. Регистратурада. Сизге ким указание берди? Айылдыктарга бербегиле, шаардыктарга бергиле деп. Бизде деген приписка боюнча карайбыз да. Приписка боюнча анан бул караколдук болсо эле караколго. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн айылдыктарга талон берилет, берилбейт, шаардыктарга берилет деп. Мыйзам жок андай. Мыйзам жок. Демек мыйзам жок болсо сиз анткенге укугуңуз жок да. Ооба, бирок анан эми булар приписканы карайт да. Бул жерде бүт баары шаардын эли приписан могу жерден карап турушат. Анан бул жердин статусу облустук болуп атат да, шаардык эмес да. Ошон үчүн туура иштейли. Туура кабыл алалы. Любой замечанияны туура кабылыш керек. Могу жерден регистратор келет, туура жооп берип, жакшы жооп берип, үнүңөрдү катуу чыгарбай бир жакшы жооп берсеңер, Гүлнараны жок эми урушпай дегеним да, урушпай деген. Гүлнара көп жылдан бери иштейт, жакшы билем, жакшы иштейт. Көп жылдан бери иштейт. Үнү деле катуу чыкпайт бул киши. Чоң рахмат. Макулуңуздар. Буюрса эми маселе чечилет экен да бул жерде. Бул жердин аталышы кандай болуп калат? Областтык үй бүлөлүк медицина борбору. Рахмат эже. Кубанычтабыз, жакшы туруңуз, ден соолук болуңуз. Жакшы, телефондорду алышпайлыбы? Визитке барбы? Макул эже, жакшы туруңуз. Мейлиңиз, Саламатсызбы. Мына урматтуу көрөрмандар, көп болдуңуздар, уктуңуздар, жагдайды түшүндүңүздөр. Ушундай жетекчилер өз кемчилигин, өзүнүн туура эмес кылып алгандарын моюндарына алып, оңоп кетсе, демек бул элдин эле жеңиши, элге болгон бир жакшы шарт деп түшүнсөк болот. Биздин баракчага катталууну, пикир жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бар болуңуздар.